Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожидин Мухридин басма сөз жыйын өткөрүп, Баткен облусу тууралуу айткан тажик генералы Абдулла Навжубоновдун сөзүнө түшүндүрмө берди. Айтымында Баткен Тажикстандын жери болгон деген сөзү анын жеке пикири, анын сөзү өлкөнүн расмий пикири деп эсептелбейт деп айтты. Кыргыз тарап буга дароо жооп кайтарып, өкмөттүн Баткен облусундагы карым укуктуу өкүлчүлүгү генералдын сөзү чек арада жашаган эки элдин ортосундагы тынчтыкка доо кетирерин эскерткен. Москва метросунда коронавирус схемасында оюн уюштурган тажикстандык Караматулла Жаборовго тагылган айып катаалдаштырылды. Маалыматка караганда, Жаборов баштагыдай бейбаштык эмес, атайла уюштурулган бейбаштык үчүн айыпталууда. Тергөө бул ишке бир нече киши катышкан деп эсептейт. Жаңы айыптоо боюнча Жаборов 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Эске салсак, аталган жаран Москва метросунда кокустан эз үчүн жоготуп койгондой түр көрсөткөн. Шериктери анын коркунучтуу вирустук инфекциясы бар экенин айтышып, жүргүнчүлөрдү дүрбөлөңгө салышкан. Сыдыман кайманаты менен коомчулукка белгилүү болгон Элмир Сыдыманов Октябрь райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Ал социалдык тармакта хейтерлер тууралуу айткан билдирүүсү коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. Блогер экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Британ компаниясы Түркмөнстанда 1 миллион фунт стерлингке ипподром жолдорун төшөйт. Компания апрелге чейин Ливерпулдан Түркмөнстанга ар бири 1 тоннадан турган 10 000 кап продукция жөнөтөт. Andrews Bowen Ltd компаниясынын түзүлгөнүнө 15 жыл болгон. Ал ат майдандар үчүн кум, мом жана синтетикалык булаларды өндүрөт. Түркмөнстан борборунда ат спорттук комплекси жана бир нече ипподромдор бар. Жылкычылык тармагын өлкө президенти Гурбангулы Бердимухамедов өзү көзөмөлдөйт. Ал өзүн мыкты чабанды, саяпкер катары сыпаттап жүрөт. Парламент депутаты Эрмамат Тагаев транспорт жана жолдор министрлигинин жетекчилигин жаңылоо керектигин айтат. Ал аталган министрлик толугу менен коррупцияга батып кетти деп эсептейт. Дагы бир Элекулов Улукбек Ормонов транспорт жана жол министрлиги иштебей калгандыгын айтты. Айтымында жетекчилери коррупциялык кылмыштар менен четинен камалып жатат деп сындайды. Россиянын Интеррау энергетикалык компаниясынын төрагасы Дмитрий Волков Камбар-Ата 2 ГЭСинин долбоорун ишке ашырууга кызыктар. Мындай сөзүн ал Гидроэнергетика, Борбордук Азия жана Каспий 2020 аталышындагы конгресс көргөзмөсүндө сүйлөп жатып билдирди. Айтымында учурда ал Камбар-Ата 2 ГЭСин байкаштырып жатат. Ал жакты Евразиялык өнүктүрүү банкы каржылай тургандыгы маалым. Бул банк бизге бөтөн эмес, Россиянын негизги акционери. Ошондой эле 3 коргон ГЭСин карап жатабыз. Бардыгы кыргыз тараптын позициясынан көз каранды деп билдирген. Амазондун негиздөөчүсү Джефф Безос климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча долбоорлорду каржылоо үчүн экологиялык фонд түздү. Фондко $10 миллиард салууга ниеттенүүдө. Жер бул баарыбызды бириктирип турган нерсе. Келгиле аны чогуу коргойлу деп жазды. Гранттарды окумуштууларга, активисттерге, өкмөттүк эмес уюмдарга берүү пландалып жатат. Джефф Безос дүйнөдөгү эң бай адам, анын мүлкү $130 миллиард бааланат.